Эне менен кудук казган илим изилдөө акыркы мезгилде солгундап баратат деп айтканыбыз менен чыныгы илимдин артынан түшкөн илимпоздор өз иштерин натыйжалуу улантууда. Алсак үстүбүдө жылдын март айында элдик салт баба мурасы аттуу улуттук каада салтыбыздын жүрөлгүлөрдүн мыкты үлгүлөрүн даңазалаган китеп чыкты. Ал кыргыз, орус, корей жана англис тилдеринде басылып, окурмандарга сунушталды. Бул китеп өлкөдөгү 4 тилде бирдей которулуп чыккан биринчи китеп десек болот. Албетте, азыр китеп чыгаруунун төмөн төшүгүн эске албаганда да, аны каржылоонун өзү чоң маселе болуп турганда, Сокулук районундагы тилдердин жана маданияттын Кыргыз институтунун ректору Рюмин мырза кесиптешине чоң колдоо көрсөткөн. Мне очень понравилась кыргыз культуры и кыргыз традиции. Мага кыргыздардын маданияты менен үрп-адаттары абдан жакты. Ар бир эле окутуучу өз салттарын жазгысы келет. Албетте, мен мындай саамалыкты колдодум. Өзүм корей тилинде котормосуна редакторлук кылып жатып, айрым кыргыз салттары корей салттары менен окшош экенин байкадым. Мисалы, үйлөнүү тою өткөндө белек бергендери, улууларга кичөөлөрдөн урмат көрсөтүп турганы биздин салтка окшош экен. Бул китеп келечек муундар үчүн абдан маанилүү. Салтты билбей туруп өсүүгөнүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан болочок муун үчүн бул китептин ролу чоң деп ойлойм. Бул китептин Кореядагы борбордук китепканага да жөнөтөйүн деген ниетим бар. Ал эми автор жөнүндө айта турган болсом, ал биздин абдан мыкты окутуучуларыбыздын бири. Өзгөчө студенттерге манас таануу сабагын абдан кызыктуу спектакльдер менен өтөт. Мен өз ишине берилген мындай окутуучуларды өтө сыйлайм. Вот я всегда это уважаю. Китептин автору Саадат Муратова Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин илим изилдөөчүсү. Ошондой эле ал Шопо купчарындагы эл аралык универсалдык колледждин студенттерин адабият жана тарых сабактарынан окуткан тажрыйбалуу педагогдордон. Анда автордун элдик салт баба мурасы аттуу китебин чыгаруунун зарылчылыгы жана айрым каада салттарыбыз тууралуу баянына назар салыңыздар. Мен сиздерге бүгүн абдан олжолуу келдим десем болот. Себеби жаңыдан чыккан китебибиздин бет ачарын, мындайча айтканда элдик салтыбыздын, бабаларыбыздан калган элдик салтыбызды толук камтыган китепти чыгарып келип отурам. Азыр катарынан бул китепте эмнелер камтылган, ошону боюнча баштасак. Биринчи, салт боюнча кыргыз эли өтө салттуу жашаган, өтө эрежени, мыйзамдарды, ички мыйзамдарды сактап жашай билген адамдар болгон. Ошондуктан биз салттуу түрдө наристенин төрөлүшүн жана ат коюлушун өтсөк, ошо наристе төрөлгөндө биздин элибиз кандай кабыл алып, андан ары наристеге кандай мамиле кылган, мына ушул жөнүндө айтып өтсөк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир үйдө наристелер төрөлүп, ар бир үйдү кубанычка толтуруп, ар бир үйдө ошол наристеге жөрөлгөлөр жасалат. Бул биринчи наристеге ат коюу. Ат коюуда адамдын өтө чоң билимин, илимин талап кылган. Жана атты тандоодо наристеге атайын ыйгарган ат кандай болуш керек? Муну аксакалдар акылмандык менен чечишкен. Ар бир үйдө азыркы мезгилде Европаны туура алган аттар, европалык аттар коюла баштады. Биз нукура кыргыздын салтын сактап, улутту улут бойдон бүтүндүгүн сактай билсек, өзүбүздүн нукура кыргызча атыбызды коюуга аракет кылсак жакшы болот эле. Ошондо ушул ат коюуда наристеге эгерде ат коюлса, ошол аттын чегинен чыкпай калган абалын дагы байкоого болот да. Мен буга бир мисалды келтирейин. Ысык көлдүн Жетөгүз районунда мурун биринчи эле отурукташкан Бирназар деген бий болгон. Ал Каракулжадан барып кыз көчүрүп келатканда, ошол көчүрүп келаткан кызга кошуп, ага нөкөрүн, мындайча айтканда, жумушчу кызын кошо берет. Анын жолдошу кокустан өлүп калган экен. Ай күнүнө жетип турганына карабай, кызга жакын сырдаш барганда өксүбөсүн деп, мына ошо нөкөр кылып кошуп берет. Жолдо келатканда, узак жолдо ай күнүнө жетип калгандыктан
жанагы нөкөр кыз төрөп калат. Анан ошондо бир назардын эли токтоп, көчтү токтотуп, үйдү тегип, анан бели бекисин деп кадимкидей наристеге арнап мал союлуп, анан аксакалдар чогулуп ат коюшат. Ошондо бир назарга эми ошол кездин тартиби боюнча эч ким каршы айта албагандыктан бир назар озунуп, бул наристенин аты Жылкайдар болсун, менин жылкыларымды эле кайтарып жүрсө болду деп чечим чыгарып коет. Бирөө да каршы боло албайт. Андан кийин кичине бели тыңыганда кайра көчтү улап жетегүзгө келгенде алдынан кадимкидей Шапак Баатыр чыгат. Шапак Баатыр бир назар бийге аба абдан жакшы олжолуу келатыппыз, башыбызга баш кошулуп, ал тургай наристелүү болуп келатыптырсыз. Кут болсун, атын ким койдуңуз деп сурайт. Ошондо бир назар менин жылкыларымды гана кайтарып жүрсө болду, атын Жылкайдар койдум дейт экен. Ошондо Шапак Баатыр, ай аба болбой калыптыр. Эгерде ушул баланын атын Дөөлөт келди, Ырыс келди, Кут келди деп койсоңуз, түштүктөн түндүккө бир чоң кут ооп келат эле. Сиз анын атын туура эмес коюп, Жылкайдар деп атап алыптырсыз. Эми бул баладан жылкынын сырын билген гана адам чыгат. Эгерде ушунун атын Багдөөлөт, Кут келди, Ырыс келди койгонубузда, ушунчалык бугунун тагдырын чечкен бир акылман, даанышман төрөлмөк эле. Ай ата болбой калыптыр эми. Эми ушул Жылкайдардан төрөлгөн бала бугунун тагдырын чечкен акылман болот деп алдын ала айткан экен. Ошол акылман бала, ошол бугу менен бугунун тагдырын чечкен акылман бала ошо Тилекмат болгон экен. Мынакей Жылкайдардан Тилекмат төрөлүп, Тилекмат бүтүндөй ошо жетегүздүк биздин элибизге ал эми ушул Ормохан менен болгондогу катуу чабышта акыл таап, дипломаттык жол менен чечкен өтө даанышман, акылман болуп чыгып, бул сөз өзүн аныктады. Ат коюуда кыргыз эли көп нерсени эске алган. Биринчиден, бул бала кыргызга акыл болгон, камчы болгон, кыргыз элин кармап турган акылман болсун деп ойлосо, бир чети баласы токтобогондор да болгон да, ошого карап ырымдап койгон. Мына ошентип балага ат коюуга аябай чоң маани берген. Өтө чоң маани берип ат коюлган. Ошол атына заты жарашкан азамат эр чыгыптыр деп бекеринен калган эмес. Ошол аты жарашкан үчүн жакшы инсандар чыгып, жакшы белгилүү инсандар эр азамат болуп элдин жүгүн көтөрүшкөн десек болот. Эми ушул жөнүндө бизге кытайлык Үсөйүн ажы жазып калтырган экен. Бул абдан азыр элимде керектүү булак болуп атат. Мына ошондуктан мен сиздерге айтып кетет элем, ошол ар бир үйдө наристенин үнү жаңырсын, ар бир үйдү толуктап турсун, бирок жакшы ысым менен аталсын. Биздин илимде аномастика илими бар. Ушул аномастика илими аттарды коюуну, аттарды тандап коюунун бирден бир илими болуп эсептелинет. Ушул аномастика илими менен биздин белгилүү устатыбыз, агайыбыз, филология илимдеринин доктору Шералы Жапаров абдан чоң өзүнүн салымын кошуп, бул илимге абдан чоң булактар менен толуктаган десек болот. Эми кыз бала болсун, уул бала болсун, бардыгын ушул нукура кыргыздын атын коюуга аракет кылалы. Качан гана биз тилибизди сактаганда улутубузду сактайбыз. Ал эми улутту улут кылып айырмалап турган бул тили, анан элдик салты. Болбосо улуттар бири-бири менен айырмаланбай эле калмакта. Мына ошондуктан биз дайыма бул китепти негизинен мектепти бүтүрүүчүлөр, анан студенттерге арналды. Аудиториясы абдан кенен. Биз азыркы жаш муундарга ушул келечекте салтты билип, салттын изи менен, салттын жолу менен улутту сактасын деген таризде ушул китепти 14 лекция менен даярдадык. Эми биз кебибизди улап, бешик той балдар.
ушул бешик тойду дагы жакшылап токтолуп маани берсек, бешик бул абдан ыйык кыргыз үчүн. Ар бир 2 жашка үйлөнгөндө алтын бешикти улаган көп наристелер болсун деген тилек менен ушул бешикти атайын, кыз баланын энеси жасалгалап алып келип наристени салышкан. Бешик тойду 1 айдан кийин же наристенин 40 чыккандан кийин, мындайча айтканда киндиги бүткөндөн кийин, бала кичине өзүнөн келип калгандан кийин салууга болот. Бешикте жаткан абдан баланын уйкусу таттуу болот, бекем болот. Ошон үчүн бешик баласы бек болот деген сөздөр эл ичинде тараган. Бешикке бөлөөнүн шарты 2 байбиче оозуна борсокту тиштеп алып, анан бешикке жакшылап бөлөгөн. Бешиктин атайын төшөнчүлөрү даярдалган, анын бардыгы пахтадан кездеме, жылуу кездемелерден болуш керек. Себеби бала узакка чейин денеси дем алып, жакшы жатыш үчүн. Бешикте жаткан баланын бөйрөгү дагы шамалдабай, абдан таза жылуу болуп, оорубай чоңоет. Ошондой эле экологиялык жактан таза, себеби күлтүгү бар. Анын бок сийдиги шимек аркылуу түбөккө кетип, бала кургак жатат. Балада эч кандай терисинде ылжырап кетүү же мынтип жараланып кетүү деген болбойт. Азыркы памперстерге караганда биздин ата бабаларыбыз эң сонун эрежени ойлоп таап бешикти жасаган экен. Бешикти арчадан жасаган. Эми азыр мындай материалдык шарттарга карап талдан да жасап атат, карагайдан жасап атат дегендей ар кандай ийкемдүү жыгачтардан жасоого болот. Эл оозунда мындай деген бешик ырлар бар. Алдей алдай ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм, эл жайлоого көчө элек, энең тойдон келе элек, алдей алдай ак бөпөм. Бул эл оозунда эле айтылып калган кеңири варианты. Ушундай эле бешик ырды биздин дагы бир профессор Болот Отурбаевдин эмгегинен алып карасак, алдей алдай бөбөгүм, айрандуу кезде төрөлдүң, атаң кетти аңчылап, канжыга толоо эт келер, энең кетти айылга, эмчиги толоо сүт келер деп ырдаган. Буну обонго салып ырдаган. Биз деле кичикибизде балдарды бешикке бөлөп, анан алдей ырын ырдаганын, обондотуп ырдаганын угуп чоңойдук. Мына ошондогу алдей ыры баланын чакрасын ачып, балага эртелеп мындай аваздык немесин ачат экен да, чакрасын ачат экен дагы, бала ритмге, обонго эрте түшөт экен. Бул дагы кандайдыр бир кыргыз элинин касиеттүү бир табылгасы, көрөнгөсү десек болот да. Мына ошондуктан биз бул лекцияга көбүнчө Абдыкерим Муратовдун жана элдик фольклордук чыгармалардан алынган мисалдарды колдонуу менен бешик тойдун негизги ырымын жаздык. Бешик тойго мүмкүн болушунча ак элечек салынган, ушунчалык даанышмандык куракка келип калган байбичелер катышат. Ошол байбичелердин катарына кийинки муундар отурат дагы. Ошол байбичелерибиз кандай кылып ырымдады, эмне үчүн балта салды бешикке адегенде, эмне үчүн тиги чүкөлөрдү салды, эмне үчүн таштарды салды. Мына ошолордун дагы философиялык маанисин билип, оң-оңго деп моонтип бешикке салып, кайра моонтип көлбөп түшүргөндөрүнүн бардыгын үйрөнүш керек. Эркек балага бешикке балта салган себеби балта чоту колунда болсун, айбаттуу болсун дегени, балтадай өткүр болсун деген ырымы болгон. Ал эми чүкөлөрдү ар кандай түскө боеп бешикке салаарда ырымдап бешикке салганы, бул баланын ушунчалык кыргыздын бардык оюндарын жакшы билип, ал эми чүкөнү кандай алчыта тургузуп биз мындай тагдырда көп нерселерди төлгө кылабыз. Мына ошондуктан баланын төгөрөгү төп келген, төлгөсү төп келген ак жолтой бала болсун деп чүкөлөрдү салган. Ал эми ар түрдүү бирдей таштарды салганын, баланын башы таштан болсун, өмүрү бекем болсун деген
ырым менен салган. Оңго дегени жолу дайыма оң болсун, оңго жүрсүн деп. Ошон үчүн эч качан сол деген кеп айтылган эмес. Бул жерден бирдекени кошумча айтып кетүү керек. Алыкул Осмонов аябай ооруп атканда ал мынтип жазган экен. Оңумдан соңум көп. Ал эми соңумда калган уулум жок депчи. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кыргыз эли дайыма бешикке ырымдап баягы буюмдарды, заттарды салганда оңбу дегенде тегерегиндегилер оң деп айтып турган. Ошон үчүн дайыма оңдон жүрүш керек. Оң бутуң менен башта. Эшикти аттаганда да оң бутуң менен кир деп келинге абдан куюп атканы биздин кыргыз элинин өтө мындай дүйнө таанымындагы бир даанышмандыгы да. Дайыма оңунан жүрсүн, иши дайыма оңунан болсун деген таризде дайыма оң деп айтышкан. Бала бөлөнгөндөн кийин байбичелер адегенде көрсөтмө катары бешик ырын айтып берип, жогорудагыдай, андан кийин келинге, баланын энесине карматкан. Бала жаш келин баланы бешикти өйдө көтөрүп, аркасын салбай үйдөгү улуу отургандарга ошо алды менен эшикке бири 3 жолу жүгүнүп, эшикке башка бөлмөгө чыккандагы ал жерге кудагый алып келген, мындача айтканда кыздын апасы алып келген койдун карынына куюлган, атайын даярдалган жентек сары майдын оозун ачып, анан балага дагы биринчи ооз тийгизишкен. Бул ырым көбүнчө элибизде мындай деп айтылган, себеби катаал мурунку турмуштарда, абдан катаал турмуштарда жокчулукта ачка болбосун, оозу майлуу, жуктуу болсун, дайыма оозу майлуу болсун деген таризде ошо оозуна ырымдап сары май салган. Ал эми келин келгенде да биз ушинтип атпайбызбы? Майлуу сүттүү болсун, ырыскылуу болсун деп туруп оозуна май салып атабыз. Бул сары майдын өтө улук жолу. Ошондуктан биз балага биринчи ошо карындагы майдын оозун бата берип, балага бата берип оозун ачканда эле биринчи наристеге ооз тийгизип, андан кийин улуулата ооз тийгизилген. Сары май өзүнчө, андан кийин атайын жентек сары майга талканды көөлөп, аралаштырып, бир аз шекер кошуп, өзүнчө мыжыгып туруп, бирдей немеде, формада мыжыгып туруп, буну жентек катары дагы койгон. Бул бардык өрөөндөрдө аткарылып келатат. Азыркы жаш үй бүлө гана этибар албай атат. Ушундай жөрөлгөнү жасап жүргөн абдан жакшы, себеби биздин эл эмне үчүн жоголгон эмес. Биздин эл эмне үчүн түптүү бойдон баягы уштан түпкө уланып келе жатат. Себеби элдик салттарыбыз бардык учурда, бардык жакшылыкта салтты салттай кармап билгендиктен ошо салт менен өнүгүп, өсүп, бүгүнкү доорго чейин өзүн жоготпой келе жатат деп айтсак болот. Дагы айтып кетүүчү нерсе, шарт боюнча ошол бешикке бөлөгөн 2 байбичеге ак элечек кийгизип, чапан жаап, аларды ошол кудагый алып келген төшөнчүлөр менен сыйланат. Себеби алар атайын отуруп, баланы бешикке салып бергендиги менен абдан сыйлуу конок болуп жатат. Ошол эле убакта өкүл атасына, өкүл энесине бешиктин астына салынган килем же шырдак берилет. Себеби өкүл атасы, өкүл энеси наристеге арнап атайын себет жасап, атайын кой союп, ушул бешик тойдун дасторконун толтуруп даярданып келгендиктен ушул бешик тойдогу килемче же шырдак ошол өкүл атасына салттуу түрдө ыйгарылып келе жатат. Дасторконго дүйүм тамактар коюлуп, балага өмүр тиленип, бардык эл ошол күнү жакшынакай батасын берип, аксакалдар тилегин айтып, оймин кылышкан. Ошентип арчадан болсун бешигиң деп бешик ырларына кошуп ырдап, ошол ырлардын түпкү мааниси дагы өтө чоң философияны камтыйт. Биздин азыркы жаштар алдей ырдасаң кабыл албай турушат да. Бул мындай цивилизациянын дагы бир
кыйраган бир жаман учуру болот да, адам канча цивилизацияга жетишкен сайын кайра эзелики байыркы нерселерден жоготуу болуп калышы мүмкүн да. Биз ошондой бүтүндөй элдик салтыбызды дагы өтө кастарлабай бара жатканыбыз бир аз өкүндүрөт. Ошондуктан мен айтат элем, ылайым дайыма ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып, бешикке бала бөлөнүп, алдей ырдалып турсун. Ушуну менен кийинки сабактан жолуккучакты аман эсен туруңуздар.